2024-2025 окуу жылына карата 1-класстарды электрондук каттоо 8-апрелде башталат. Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматына караганда электрондук каттоо 2 этап менен өтөт. Ушул электрондук каттоо кандай системада өтөт, кандай документтер керектелет, жогоруда кененирээк маалымат беребиз. Биринчи этаптын эрежелерин алайык. Баласы мектеп жашына жеткен ата-энени каттоодо турган жеринен маалым кат керек. Аны ушул жылдын 8-апрелинен 2-июнуна чейин тапшыруу зарыл. Экинчи этап болсо анық жашаган жери боюнча документ керектелет. Аны 3-июндан 30-августка чейин даярдаса болот. Каттоо мектеп чекит эду, чекит голф, чекит KG портал аркылуу 24 саат бою тынымсыз жүргүзүлөт. Ата-эне үйдө отуруп эле телефонун алып туруп эле ошол сайтка кирип ата-энесинин паспортунун маалыматтары, ал жерде анан баланын метрикалык маалыматтары, күпөлүгү боюнча маалыматтары жазылат. Анан ошол юридикалык катталган жерден автоматтуу түрдө мектеп чыгат. Ал жерде окутуучуну тандайт. Болду. Жалпы азыр ош шаарында 55 мектеп бар. 55 мектептин бардыгында электрондук кабыл алуу жолго коюлуп, квоталар азыр такталып берилип атат. Мындай электрондук каттоо ата-энелер жана мугалимдер үчүн бир топ ыңгайлуу экенин баса белгилешет. Онлайн каттоодо ата-энелер каалаган мектебин, ошондой эле өздөрү каалаган мугалимин тандай алышат. Ыңгайлуу шарты эч кандай ата-эне менен бирме-бир сүйлөшүүнүн кереги жок. Просто биз бул жерде атайын 1-класс үчүн жооптуу мугалимди шайлап коебуз. Өткөн жылы биз заявка боюнча 320 окуучу бергенбиз. Бирок ошо 320 кийин 20 окуучу дополнительно катталды. Ал дагы электрондук неме боюнча доступ ачып, анан быйылкы жылы 280 балага заявка бердик. Эскерте кетсек, былтыр электрондук каттоого Ош шаарына жалпы 11 000 квота берилген. Ошонун негизинде 9325 бала кабыл алынган. Быйыл канча квота берилери азырынча анык эмес. Эске салсак, электрондук каттоо системасы жакынкы 3 жыл аралыгында активдешти. Ага чейин бул жарыян шаардык билим берүү башкармалыгында кагаз түрүндө жүргүзүлүп келген. Алтынай Капарова, Нооруз Акматалиев, Ош Бирим жаңылыктары.